программабыздын негизги графикалык ошо интерфейсин түзүүгө убакыт келди. Зыр импорттардан баштайын. Азыр мен буларды көчүрүп алдым убакытты үнөмдөш үчүн. Анан unit invalid unit error деп оңдоп койдум да. Буга чейин мында болчу. Invalid key error деп турган болчу. Биякта өзгөрүп калат, карап турыңуздар. Анан бу жерде айтып коймай жок. Invalid unit error деп эле койчу десем, биякка келип берден да өзгөртүп койду да. Жакшы, эми бердим муну көчүрүп алгам. Буларды муну байкасаңыздар, импорттон кийин муну каша менен мындай кылса болот. Же болбосо, эгерде мына мондай көп саптуу импорт болгондо ошондой кыласыз. Эгерде бир эле сап болсо, кашасы жок эле мындай жазып койсоңуз да болот. Бул импортталган, ошон үчүн биякта тура турсун, бирок негизги көбүнчө тыштан келген импорттор жогору жакта болот. Анан жакын жердегилер, жакын жерде деген жанында турат, модуль. Ошол жерден импортталгандар төмөн жагында болот да. Эми баштайлы. Class unit converter GUI дейт да. Class unit converter graphical user interface. Ал Q main window дегенден мурасталат экен. Q main window. Бул эмне билдирет? Могу класска өтсөк, контролду басып турам. Чычкандын сол кнопкасын басып өтсөк болот. Бул жерден азыр муну тааныбайм деп атат. Макул. Ошол бул класстын өзүнүн атайын методдору бар. Анан сыяктуу self set central widget ушул сыяктуу атрибуттары, методдору бар. Азыр булар жөнүндө дагы бир аз кеп карабыз. Кийинки кадамдарга өтөлөлү. Def init бул класстын конструкторун жазып атабыз. Self класстын конструктору эч нерсе аргумент катары кабыл албайт экен. Супер дедик. Анан азыр айтып берем мындагы. Init бул класс, unit converter GUI деген класс, QMain window деген класстан мурасталды. Демек, класстын өзүнүн init деген инициализация кылган, баштаган бардык нерсени эң биринчи кезек иштеткен өзүнүн ушундай функциясы бар. Биз айтабыз, макул, сен азыр могу жерде да код жазабыз ар кандай. Бирок ага чейин QMain window деген класска тиешелүү init функциясын биринчи иштетип кой дейбиз. Супер деген ошо бунун энесинин класс функциясын иштет деген сөз да. Энесине тиешелүү деген сөз. Анан ага тиешелүү мына метод деген сөз да. Ошо монун методун иштетип кой дедик. Андан кийин айтып атабыз self converter unit converter. Self бул могу класстын экземплярын болот да. Ошо класстын экземплярында converter деген дене мүчөсү болот, атрибут болот, unit converter деген жана жазалык беле классыбыз. Мына класс. Ушул класс могу программанын дене мүчөсү болуп калды. Анда биз башка методдордон self converter деп буга жете алабыз да. Ошону функционалын колдонуп кетебиз анан. Азыр бир аз кое туралы. Эми self set window title. Self set window title дедик. Анан бирдиктер конвертору деп жазып койдук. Эми ушул жерден бир аз тыныгып алалы. Азыр муну иштетип көрөлү. Жанагындай if name дегендерди могу жерден эле көчүрүп алайлы. If name барабар main, if name барабар main болсо, анда up дейбиз. Биздин программабыз түрк тили калыптыр. Англис тили коелу. Up барабар Q application
дедик. Ага эч кандай бош тизмек беришибиз керек экен. Анан window бул биз жазган программабыздын терезеси. Unit converter graphical user interface. Unit converter GUI. Анан window ошо терезени show деп көрсөттүп атабыз. Муну сиз сурашыңыз мүмкүн, мына могу жерде show деген жок го метод деп. Албетте мында жок, бирок могу QMain дегенде бар. Биз ошол методду могу QMain'ден мурастап алдык. Мындан эле ошо бул энесинки бар экен, могу ошо энесинки сыяктуу эле буга да мурасталып келип калды да. Анан эми app exec дейт. Могу application exec иштеп баштады дейт. Анан муну айтабыз. Python эми сен main checkit py'ды иштет дейбиз. Иштетсек, мына мондай программа чыкты. Ичинде эчтеке жок, бош. Бирдиктер конвертер дейт. Ошондо бул set window title эмне кылат экен? Бул деген ушу терезенин атын коет экен. Ал жерде көрдүңүзбү, мында ат жазылып турса, муну болсо бирдиктер конвертер деген ат жазылат экен.